Эмгек келишимин токтотуу, кызматтан кетирүү. Эмгек келишими кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы кызматкердин каалоосу же иш берүүчүнүн каалоосу же болбосо объективдик себептерден улам токтотулат. Жумуштан кетирүүнүн процедурасы. Жумуштан кетирүү боюнча буйруктун чыгышы. Кызматкерди буйрук менен тааныштырып, колун койдуруу. Буйруктун күбөлөнгөн көчүрмөсүн кызматкерге берүү. Эмгек китепчесине жумуштан кетирүүнүн себебинин так мазмунун жазуу. Кызматкерге жумуштан кетип жаткан күндө эмгек китепчесин тапшыруу. Эсептелген сумманы, айлык акысын, кошумча төлөмдөрдү, колдонулбаган өргүү, майрам күндөрдөгү сумманы берүү керек. Маанилүү. Кызматкерге жумуштан кеткен күнү эмгек китепчесин бербей коюу кызматкердин айлык акысынан күн сайын кармалды деген таризине жатат. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 65-беренеси 6-бөлүк. Эмгек мамилеси Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 79-беренесинде каралган негизде токтотулат. Белгилүү мисалдарды талдасак, кызматкердин демилгеси боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82-беренеси, иш берүүчүнүн демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-беренеси. Кызматкердин демилгеси боюнча өз каалоосу менен жумуштан кетүү. Өз каалоосу менен жумуштан кетүүдө кызматкердин иш берүүчү менен эмгек мамилесин улантууну каалабагандыгы кырдаал. Сөзсүз билүү керек. Көбүнчө практикада кездешкенде эле кызматкер жумуштан кеткиси келбейт, бирок иш берүүчү өз каалоом менен кеттим дегенге мажбурлайт. Бирок бул мыйзамсыз. Бир топ варианттар бар. Өз каалоом менен кеттим деген арыздан баш тартып, иш берүүчү менен конфликтке баруу. Арыз жазуу, жумуштан кетирүү боюнча фактыны белгилөө. Жумуштан кетүүнүн өзүңө ылайык шартын тандоого сүйлөшүү. Варианттарды тандоо боюнча кесиптик бирлик менен кеңешүүнү сунуштайбыз. Иш берүүчүнүн демилгеси менен жумуштан кетирүү. Иш берүүчү кызматкерди бир жактуу түрдө жумуштан кетирүүгө укуктуу болгон жагдайлар бар. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-беренеси. Маанилүү. Кызматкерди иш берүүчүнүн демилгеси менен жумуштан кетирүү анын убактылуу кызматка жарамсыздыгы же өргүү учурунда уюмдун чачырап кетишин эске албаганда ишке ашпайт.